Феликс Кулов таптакыр жөн жете албай койду. Адамдар өтө кызык болушат. Өзгөчө чоң кызматтарда жүрүп, анан карып бара жаткандар ар качан биринин ичинен чыгып турушат. Дегенибиз экс-депутат Феликс Кулов таптакыр жөн жете албай койду. Улам бир жерден өлгөн арстан күркүрөп ийгенси үнү чыгып калат. Улам бир жерден Куловдун кулагы көрүнүп калат. Бир туруп бийликти жамандайт, бир туруп шайлоону казиного айланта, мен кимге добуш берем, тапкыла деп тамтаңдайт. Бир туруп Аскар Акаевди коргойт. Айтор аргасы кууругандан ар нерсеге эле башын тыгып атат. Деги эле биздин өлкөдө саясий туруптар улам силкине кайра тирилгилери келе бермей атат. Феликс мырза сөөгүнөн бери чекистешет. Эбак эле крит кеткенин качан түшүнөт болду экен бул аксакал. Региондордогу милициялар Исраиловду телевизордон эмес, живой көргүлөрү келишет. Ички иштер министри Улан Исраилов жарытылуу деле иштеп жүргөткан жок. Мурдагы министрлер баштап кеткен ишти эптеп булантымыш болду. Өз алдынча бир да регионго барып, жергиликтүү милиция кызматкерлеринен кабар алып койгон жок. Региондордогу милиция кызматкерлери министрди телевизордон эмес, живой көргүлөрү келип жатышат. 3 жылдын ичинде майорлуктан генерал-майор болгон адам кандай экени баарына кызык болуп жатыптыр. Исраилов генералды алды. Эми тынч эле кетип калышы керек. Жумалиев устаты Аскар Акаевди кыргыз эли шаң салтанат менен тосуп алышы керек деп акыл үйрөтүп. Кубанычбек Жумалиев деген депутат жалпы массалык каражаттарга кыргыз элинин каада салтында эгер айылдан бычакка сап, мыкты адам чыга турган болсо, анда ал адамдын сөөгү сөзсүз түрдө өз айылына коюлат. Кийин да ошол айылдан мыкты адам чыксын деген ниетте. Ошондуктан Аскар Акаевди биз кыргыз эли сөзсүз чакырып, шаң салтанат менен тосуп алышыбыз керек деп балп этип ачылыш жасаптыр. Акаев тууралуу мээсинен айныгандар гана мыкты ойлобосо, соок киши антип ойлобоз. Негизи Жумалиев сыяктуулардын орду жогорку кеңеште эмес эле былыктарын чугуп койсо, абакка бекер жолдомону дарып алмак. Жумалиев кааласа мандатын таштап, Москвага көчүп кетип, Акаев менен бирге жашап албайбы? Эки окумуштуу ошол жакта ээрчишип жүрө беришмек, бири-бирине эрмек болуп. Жаңы келген келиндей болгон Жамшитбек. Бир топтон бери транспорт жана жолдор министрлигинде чалкалаган Жамшитбек Кайылов чеке жылтарлык иш жасай алган жок. Маектешүү максаты менен кайрылган журналист журтчулугунан жаа бою качып, кабыргадан коюлган суроолорго жооп бере албай башын катып жүргөн чагы, ороп арада сүйлөй койгон сөздөрүндө кайра чыгара көрбө деп жалдырап, коомдон жашынып жүргөн өтө кызык болууда. Бул эргул эмнеден коркот? Же төмөн деңгээлин элге билдирбейин дегендегисиби? Министрлик кызмат деген жеке менчик эмес, элдики. Демек элге ачык болуп, суроо талаптарга жооп бериши шарт. Жаңы келген келинчесинен качанга чейин жашынат? Эгерде үндөбөгөн үйдө баледен кутулуптур деген логикага жетеленип алган болсо, абдан жаңылышат.